саламатсыздарбы урматтуу менин каналыма жазылгандар. Ушул менин каналымдын бир көрөрманы айтты эле Кыргызстандын жалпы гидропотенциалы жөнүндө бир видео тасма даярдап бергиле деп. Ошол видео тасманы көрүп, Кыргызстанда гидропотенциал суу канча энергияны чыгарат, анын баалуулугу канча акча менен эсептелинет деп ушул максатта маалыматты издей баштагам. Албетте эгер эксперттер менен сүйлөшкөм, анан көп учурунда бүгүнкү күнү интернет жаңы аналитикалык аспаптарды бергендиктен ошолорду колдонуп маалыматты издегенге жана эсептегенге аракет кылдым. Ошону бул тасмадан сиздерге тартуулайм. Кичинекей дисклеймер: албетте мен өзүм кесибим ушул энергетикадан алыс. Мен адис катары экономикадан адисмин, ишкерчилик тарапта адисмин. Гидроэнергетика боюнча айтылган маалыматтарымды тактап алайын десеңиздер, атайын адистерге кайрылышыңыздар керек. Жана ушул тасманын расмий бүгүнкү спонсору менин өзүмдүн ишканам Шаршеев жана Өнөктөштөр деген. Ушул ишканабыз 14 жылдан бери иштеп келатат. Бизнес пландарды жазабыз. Ушул изилдөөлөрдү өткөрөбүз, эл аралык уюмдар үчүн, башка өлкөлөр үчүн, кыргызстандык уюмдар үчүн жана ушул ишкерлерге, чоң майда кичи ишкерлерге бизнес пландарды жазып, финансылык модельдерди түзүп, банктардан, өнүктүрүү фонддордон акчаны алганга жана өзүнүн ишин бекемдегенге жардам беребиз. Бизнес план керек болсо, ушул видеонун сүрөттөмөсүндө шилтеме болот. Ошол шилтеме аркылуу буйртма таштап кетсеңер болот. Андай эмесе кет. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда негизи ошол электр станциялардын жалпы долбоорлук кубаттуулугу 3640 мегаватт деп эсептелинет. Ошол мегаватт деген өз түшүнүгү бир миллион киловатт деген билдирет, миллион ватт деген билдирет. Анын басымдуу бөлүгү бүгүнкү күнү Кыргызстанда ошол гидроэнергетика түзүп жатат. Эгерде ГЭСтерди санап чыксак, ошол ГЭСтер Быстровский ГЭС бар, Аламедин ГЭС, Атбашы, Камбар Ата 2, Токтогул, Күрүпсай, Таш көмүр, Шамалды сай, Үч Коргон ГЭСтер бар. ТЭЦтерди санасак, Ошто бир ТЭЦ бар, Бишкекте бир ТЭЦ бар. Оштогу ТЭЦ мисалы үчүн газ менен иштейт, мазут менен иштейт, анын ошол кубаттуулугу 50 мегаватт. Бишкектин ТЭЦин алсак 812 мегаватт болду акыркы модернизациядан кийин. Көмүргө көбүнчө өтүп калды да. Эми анын кесипетин көрүп турабыз. Бишкектегилердин үйүндө свет болуш үчүн жана жылуу суу болуш үчүн Бишкектегилерди кышында, кышкы маалда ошол смог, кара түтүн ыш менен көмүрдөн кичине баягы муунутуп жашап жүрөбүз. Жалпы ушул электр энергия Кыргызстанда 90% гидроэнергетика менен өндүрүлөт. Анан 10% ушул ТЭЦтер менен да негизи. Эгерде ушул таблицаны карасаңыздар, таблица бар видеолорду токтотуп алып, ушул санасаңыздар болот, көрсөңүздөр болот, кандай жерде кайсы ГЭС анын кубаттуулугу канча экенин. Эми өзгөчө белгилеп кетсем, ушул эң ГЭСтердин маанилүүсү Кыргызстанда бул Токтогул ГЭСи, анын кубаттуулугу 1200 мегаватт. Бул деген Токтогул ГЭС иштебесе, Күрүпсай ГЭС экөө иштебесе, Кыргызстандын баягы жарымынан көбүнүн территориясында свет жок болуп калат да. Анан Кыргызстанда ушул дагы бир нерсени белгилеп кетсек, майда ГЭСтер бар да, 2 мегаваттык, 3 мегаваттык. Ал ГЭСтерге көп учурунда Чакан ГЭС ишканасы ээлик кылат. Чоң ГЭСтерге болсо электрик станциялары деген ачык акционердик коом ушул ээлик кылат. Негизи ушул Кыргызстандын өндүрүш потенциалы, Кыргызстандын эгерде бүт суусу жерлерине, бүт проекттик мындай санаган, изилденген жерлерине өндүрүштүк потенциал эсептесек, канча энергия чыгарылат. Эгерде ошол бүгүнкү туруп аткан ГЭСтерден сырткары кошумча ГЭСтерди койсо,
142 миллиард киловатт саат энергияны, кубаттуулукту чыгарганга мүмкүнчүлүк болор эле да. Бул деген баягы орточо алганда, жылдын орточо суунун көлөмүнүн эске алганда. Ошондо бүгүнкү күнү ушул долбоор Советтер Союзунан бери саналып келинген ошол гидропотенциалдын 10% Кыргызстан иштетип колдонуп жүрөт. Эгерде бүгүнкү күнү ушул карасак, негизи ошол Кыргызстандын бүгүнкү эгерде мындай чакан жеке үй чарбаны алсак 0,77 тыйын 1 киловатт саатка. Ал эми ушул АКШ долларына санасак, бул деген 0,2 0 89 АКШ долларын түзөт 1 киловатт саат. Албетте баягы жыл башында дагы айтылып эле, президент айтып кеткен, өкмөт ошол кабинет министрлиги айтып кеткен, дагы 1 сомго көбөйтөбүз деп бааны. Аны менен алганда деле баары бир ушул 1 центтин тереги болуп калат да. Бир эмес, канча доллардан биротоло аз болот да ушул баасы. Бирок биз 77 тыйын деп эсептеп турсак, негизи ушул эгерде бүт ГЭСтерди куруп ийсек, кайсы ГЭСтерди да Сары Жазда 5 ГЭС курса болот. Ошол ар бир ГЭСтин кубаттуулугу канча бир 1000 мегаваттка чейин чыгарса болот да. Анын сырткары чүй суусуна ГЭСтерди салса болот. Дагы ушул Көкөмөрөн, Суу Самырга ГЭСтерди салса болот. Негизи ошол Кыргызстандагы өзөн, дарыялардын саны көп да. Ошол саны эске алганда эң мындай кичинекей арык сыяктуу ушундай агын сууларды эске алсак, мындай 2 кубометр дебит менен мындай агып жаткан сууларда, анда Кыргызстанда ошол водовороттук гравитациялык ГЭСтерди салса болот да. Алар баягы плотинаны курдурууга кажет жок кылат. Андан сырткары алар ошол энергияны үнөмдүү иштетип, балыктарды өлтүрбөй, жаратылышты баягы кошумча суунун астында калтырбай, ушундай иштеткенге мүмкүнчүлүк берет. Ошондойлорду жайнатсак, анда потенциал дагы кескен өсөт да. Бирок азыркы ошол эсептелинген долбоорлук потенциалды ошол эске алсак, 142 миллиард киловатт саат болжол менен ушул эле 77 тыйын менен сатсак элге же экспортко чыгарсак 1,2 миллиард долларды алып келмек да. Бул деген киловатт саат, албетте кубаттуулукту эсептегенде бул азыркы 1 сааттын ичинде чыгарылган кубаттуулук деп эсептелинет да. Ошо 1 сааттын ичинде 1,2 миллиард доллардан алып турмакпыз. Ушул Кыргызстандын потенциалы ошондой да. Бирок тилекке каршы азырынча ошол 10% иштетип жатабыз. Буга тоскоолдук эмне кылып атат? Чынын айтсам, өзүм деле ГЭС салып көрдүм, лицензия алдым. Бир айылдан ГЭС салалы десек, жергиликтүү калкы ошол туристтик объект салмакпыз, ошого ГЭСтин жарымы, чыгарган энергиясынын жарымы кетмек да. Анан жергиликтүү калк айтканда, бизге ушул курорттуңарга акысыз сез алдырасыңар, анда ошол мини ГЭС салганга жер беребиз. Анан баарыбызга бекер кыласыңар эмени деп, светти. Ошентип келип сөзүн айтышты. Аны уккандан кийин баягы аксакалдар жыйналып инвестор менен сүйлөшүштү. Ошондоп инвестор аны уккандан кийин анда мага ГЭСти салыштын кажети жок, мындай жалпы эле электросистемадан алып турам деп ГЭС салуудан баш тартты да. Ошондо түшүнүш керек, баягы ар бир Кыргызстандагы айылдардын, бүт булуң бурчтагы айылдардын тургундары түшүнүш керек да. Энергетика тараптан инвестор келсе, ГЭС салам десе, аны мындай каршы чыкпаш керек да, же болбосо аткарылгыс талаптарды койбош керек. Жакшылап караш керек да. Инженердик кандайдыр бир түшүнүктөрдү алыш керек, жакшылап сүйлөш керек, көрүш керек. Ошондо жергиликтүү калк жана жергиликтүү бийлик ошол
гэстерге кескин жерлерди көбүрөөк бериш керек да инвесторлорго. Ошондо Кыргызстан ушул толук потенциалын иштете алабыз. Азырынча көп ушул гэстерди салып жаткан балдар айтуусу эң чоң маселе бул жергиликтүү калктын макулдугу да, жергиликтүү өкмөт, айыл өкмөттөрдүн ушул жер бөлүп берүүгө болгон мындай иш аракетинин натыйжалуулугу. Көп учурунда бербей коет да. Же акча бер дейт, же светиңди бекер бер дейт, ушундай болуп калат да. Ошон үчүн эгерде сиздер ошол суу агып турган айылдын тургуну болсоңуздар, видеомду көрсөңүздөр, менден сиздерге чоң сураныч. Инвестор келип мини гэс салам дейби, чоң гэс салам дейби, жакшылап карайсыңар. Эгерде баягы айыл суунун астына калып калбаса, эгерде жаратылышка катуу сокку кетпесе, макулдугуңузду бериңиздер. Анан кошумча шарт жөнүндө сүйлөшсө болот, бирок ар бир силер койгон шартыңар ушул чындык менен биргелешсин. Ошондо ошол потенциалды, толук потенциалды иштеткенге мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот эле да. Светти чыгарып, жетиштүү түрдө анан чет элге сатсак, Кыргызстанга бир топ акча келет. Негизи 1 миллиард доллар, 1,2 миллиард доллардын көлөмү ушундай болуп калат да. Эгерде баягы деңиз палеттерине салсак. Ал эми ошол гэстердин проекттик мурунку долбоорлорду эсептеп чыккан боюнча гэстерди салсак канча акча кетет деп сурасак, негизи ошол Борбордук Азия тоолуу аймак эмеспи, ошону эске алганда 142 миллиард киловатт сааттык гэстерди курууга 2 миллиард доллар керек экен. 2 миллиард доллар жетиштүү болот деп мурунку 5-6-7 жыл мурда эсептелинген. Эгерде бүгүнкү баягы курулуш материалдары 40% кымбаттап кетпедиби? Андан сырткары жабдыктар да аябай кымбаттады. Эгерде ушуларды эске алсак, балким бул чоңураак цифра болмок. Бир 6-7 миллиард долларга чейин чыгып кетиши мүмкүн. Мында баарын эсептесек, логистикасын кошо эсептесек, эгерде негизи баягы бүгүнкү ошол долбоордук сандарды карасак, долбоордук эсептөөлөрдү, ушул 2,5-3 миллиард доллар керектей да. Ушул акча керек бүт ушул проекттик долбоордук гэстерди салганга. Эми ал акчаны табыш анчалык чоң маселе эмес эле да. Анткени ошол коңшу Өзбекстаныбыз, мисалы үчүн, акыркы 3 жылдын ичинде 100 миллиард долларга инвестиция тапты да. Биз деле андай инвестиция, андай акчаны таба алабыз. Бирок ушул 2 миллиард долларды керектесе, 2-3 миллиард долларды керектесек, анда 1 миллиард доллардык таза кирешени өндүрө алабыз кыргыз экономикасына. Бул абдан сонун нерсе болмок да. Демек, баа анчалык кымбат эмес, эгерде өлкө деңгээлинде карасак. Таба турган пайда абдан чоң. Ушул потенциалды иштетиш керек. Ошол акчалар негизи жабдыктарга кетет, инфраструктура, электр линияларга кетет. Бүгүнкү күндө линиялар бар, ошол линияны кошконго кошумча будактарды кетиргенге кетет. Жана рельефке карата жана өзгөчөлүктөр, жерлердин өзгөчөлүктөрүнө карата кошумча чыгымдар чыга берет. Кошумча чыгымдардын да саны кескин өсө берет. Аны эми ар бир долбоорду кошумча ошол санаганда, кошумча баалаганда адистер, сметчиктер келип эсептеп баштаганда чыга берет да. Бирок муну жасабаса болбойт. Такыр болбой калды. Ошол кыскасы тасма ошондой. Мен ойлойм, мен көрөрмандын суроолоруна толук жооп бердим деп эсептейм. Эгерде кошумча маалымат керек болсо, жазып тургула, суроо берип тургула ушул видеонун астына комментарийлерде. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Ушул видеомдун спонсору өзүмдүн ишканам Шаршеев жана өнөктөштөр деген жеке ошол биз деген ошол 14 жылдан бери бизнес пландарды жазып жүрөбүз. Силерге бизнес план керек болсо, инвестор менен сүйлөшкөнгө, банктан акча алганга же ушул өнүгүү фонддон акча алганга, же болбосо изилдөөлөр керек болсо, кайрылыңыздар. Ушул сүрөттөмөдө, видео тасманын астында шилтеме болот, шилтеме аркылуу буйртма таштап кетсеңер болот. Анда эмесе эмки биздин видеолордон көрүшкөнчө.